Саламатсыздарбы? 10 класстарга дүйнөлүк тарых сабагы. Сабакты тарых мугалими Нурдавлет кызы Айпери өтөм. Экранга жакыныраак келип, сабакка көңүлүңөрдү бургула. Балдар, экрандагы таблицаны толтургула. Окуяларды даталар менен дал келтиргиле. Окуяларды даталар менен силер туура дал келтиргенге аракет кылдыңар деп ойлойм. Анда туура жообуна көңүлүңөрдү бургула. Ли Сонге өзүн Ли династиясынын негиздөөчүсүмүн деп жарыялаган жыл бул 1392 жылы болгон. Вьетнамдагы Ли династиясы өлкөнүн аталышын Дайвет деп өзгөрткөн жыл бул 1069 жыл. Минамото Йоримото өлкөнүн сёгун титулун алып, жогорку аскер өкүмдары болуп жарыяланган жыл бул 1192 жылы болгон. Кийинкиси Магелландын экспедициясы Себу аралына келип токтогон жыл бул 1521 жылы болгон. Азаматсыңар балдар. Эми бүгүнкү сабагыбыздын темасы Европа жана Түндүк Америка өлкөлөрү 15-кылымдын аягы 19-кылымдын ортосунда Европадагы буржуазиялык революциялар. Бүгүнкү сабакта жаңы доордун башталышындагы тарыхый өзгөчөлүктөрдү анализдейсиңер. Христиан дининин багыттарынын бири болгон протестанттык багыттын келип чыгышынын себептерин талдайсыңар. Европадагы буржуазиялык революциялардын жана Америка Кошмо Штаттарынын түзүлүшүнүн тарыхый маанисин аныктайсыңар. Урматтуу окуучулар, жаңы доор бүткүл дүйнөлүк тарыхтын орто кылымдардан кийинки жана соңку тарыхтан мурунку мезгилинин тарыхый илимде кабыл алынган аталышы. Европада жаңы доордун башталышынын жылы жок. 16-кылымда Европанын жашоосунда улуу географиялык ачылыштар менен европалыктар алдыга секирип жасаган. Реформация, Ренессанс, азыркы илимий иштер башталгандыктан шарттуу түрдө 16-кылым жаңы доор башталган деп алабыз. Жаңы мезгил буржуазиялык революциялардын, географиялык улуу ачылыштардын, принциптүү жаңы мамлекеттүүлүктүн жана укуктун калыптанышынын, илимдин дүркүрөп өнүгүшүнүн жана аны практиканын кызматына коюунун доору. 16-кылымдын ортосунда Батыш Европада улуу географиялык ачылыштардын натыйжасында соода сатык өнүгүп, өндүрүлгөн товарларга суроо талап көп түшө баштагандыгына байланыштуу эмгек, ар түрдүү кесиптеги жумушчулардын ортосунда бөлүштүрүлгөн мануфактура келип чыккан. Балдар, мануфактура бул эмгектин куралдары колдонулган жана жумушчулардын ортосунда эмгектин бөлүштүрүлүшү жүргөн капиталисттик өнөр жай ишканасы. Мануфактурада эмгек ар түрдүү кесиптеги жумушчулардын ортосунда бөлүштүрүлгөн. Жумушчулардын жумуштун өзүнө тиешелүү бир бөлүгүн аткарган. Эмгектин бөлүнүшү эмгектин өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга шарт түзгөн. Мануфактуранын пайда болушу менен жаңы таптар, буржуазия менен жалданма жумушчулар пайда болгон. Ошентип балдар, жалданма жумушчулардын эмгеги менен байыган мануфактура ээлери, көпөстөр, бардык байлар буржуазия табына айланышкан. Буржуазия жалданма жумушчулардын керт башын эркин койгон. Дыйкандан айырмаланып, жалданма жумушчунун жери да, чарбасы да болгон эмес. Эмгек акы алып, эптеп, жан багуу менен кечке иштеген. Улуу географиялык ачылыштар капиталисттик өндүрүштүн өнүгүшүнө зор түрткү берген. Европа элдеринин турмушу болуп көрбөгөндөй өзгөргөн. Эмгек куралдарынын жакшырышы, ишканалардын өсүшү менен Батыш Европада товар көп чыгарылган, кеңири соода сатыкка жол ачкан. Европалык деңизде сүзүүчүлөр чыгыш менен болгон соодадан зор кирешелерди алуу үчүн Азия өлкөлөрү менен түздөн-түз байланыш түзүүгө умтулган. Ошентип капитализм акырындап өнүгүүгө багыт алган. Улуу географиялык ачылыш Европа мамлекеттеринин таасирин кеңейткен. Борбордук жана Түштүк Американын жергиликтүү элдери испаниялык жана португалиялык колонисттерге салык төлөп берип турушканга милдеттендирилген. Плантацияларга күч менен иштетилген Он 16-кылымдын экинчи жарымы 17-кылымдарда англичандар жана голландыктар Түштүк Азиядагы Австралия, Индия жана Тынч океандардагы бассейндерди ээлешип,
Португалдар менен испандыктардан колониялык басып алуучулук инициативаны колго алышкан. Улуу географиялык ачылыштар менен дүйнөнүн географиялык картасы өзгөрүлгөн. Жаңы соода жолдору пайда болгон. Лиссабон, Лондон, Амстердам шаарлары эл аралык чоң соода борборуна айланган. Ошентип, улуу географиялык ачылыштар жаңы дүйнөлүк соода жолдорунун пайда болушу менен капиталисттик мамилелердин жана индустриалдык коомдун түзүлүшүнө алып келген. Балдар, жаңы доордогу жаңы жетишкендиктер тууралуу видеого назарыңарды салгыла. 15-кылымдын аягы 16-кылымдын башында Европанын чарбасында жана жашоосунда чоң өзгөрүүлөр болгон. Бул учурда жаңы ойлоп табуулар адамдарга өндүрүшүн өнүктүргөнгө жана курчап жаткан дүйнөнү таануусун кеңейткенге мүмкүнчүлүк берген. Энергиянын жаңы булактары табылган. Жел тегирмендери массалык түрдө курула баштаган. Ошондой эле суу дөңгөлөгү кеңири колдонулган. Аны айыл чарбасында жана тоо кенишинде колдонушкан. Европа аймактарында таш көмүр казылып алынып, жыгачтын ордун таш көмүр алмаштырган. Суу кыймылдаткычтарды кен казуу ишинде, кенди алып чыгуу үчүн да, шахталардан сууну сордуруп чыгаруу үчүн да пайдаланышкан. Бул кыйла терең шахталарды казууга жана кенди көп казып алууга мүмкүнчүлүк берген. Согуштук ок чыгаруучу жаңы курал мылтыктар пайда болгон. Европалык башчылар жалданма аскерлерин мылтыктар менен куралдандырышкан. 18-кылымдын ортосунда Джеймс Ватт бул кыймылдаткычын ойлоп тапкан. Бул ун чыгарганга жана токуучу жайларында кеңири колдонулган. Шахтадан казылган көмүрлөрдү заводко алып баруу үчүн мурда аттарды колдонсо, эми батыраак жеткирүү үчүн аттардын ордун бул кыймылдаткычы алмаштырып, темир жолдор пайда болгон. Ошентип поезддер товарларды, адамдарды ташый баштаган. 18-19 кылымдарда энергияны өндүрүү жана колдонуу жаңы доорго секирик жасоого мүмкүнчүлүк берди. Биринчи радикалдуу өзгөргөн тармак текстилдик өндүрүш болгон. Кол менен тигүүнүн ордуна буу станоктору пайда болгон. 18-кылымдын ортосунан 19-кылымдын ортосуна чейин Англиядагы пахта өндүрүүнүн көлөмү 29.000 эсеге өскөн. Көрдүңөрбү балдар, убакыттын өтүшү менен адам баласынын аракетинин натыйжасында жаңы ойлоп табуулардын негизинде дүйнөдө чоң өзгөрүүлөр болгондугун, кол эмгегин бара-бара техникалар алмаштырганын байкадыңар. 1517 жылдын 31 октябрында эртең менен Мартин Лютер Виттенберг деген немецтердин шаарындагы чиркөөнүн эшигине Рим католик чиркөөсүнүн иштерине карата өзүнүн ойлорун билдирген 95 тезистен турган текстти илип койгон. Бул окуя реформациянын башталышына, христиан дининдеги жаңы протестанттык агымдын пайда болушуна алып келген. Реформация бул чиркөөнү кайра түзүүчү кыймыл. Бул процесс жаңы мезгилдин тарыхында бүтүндөй бир доорду ээлейт. Реформацияны көп учурда диний революция деп да аташат. Лютердин чиркөөнү критикалашынын бирден бир шылтоосу күнөө кылган адам индулгенцияны католик чиркөөсүнөн сатып алса, анын күнөөсү кечирилди деген ойдо болгон документтин сатылышы болгон. Мартин Лютер адамдын Кудай менен болгон байланышында чиркөөнүн ортомжолдук кылышын четке каккан. Лютердин оюн Герман жерлериндеги жергиликтүү элдер колдоого ала баштаган. Анткени чиркөөнүн экономикалык позициясына чек койгонго кызыктар болушкан. Чиркөөнү реформалоого элдердин кызыкчылыктары артып, Германияда 1524-25 жылдары дыйкандардын көтөрүлүшүнө алып келген. Балдар, Германиядагы дыйкандардын көтөрүлүшүнүн лидери болгон Томас Мюнцер жөнүндө видеого көңүлүңөрдү бургула. Диний үгүтчү эң негизги куралы сөз болгон. Элдерди өзүнө тартып ынандыра алган оратор, Кудайдын атынан адилеттүүлүктү талап кылган Томас Мюнцер алгач Мартин Лютердин жолдоочусу болгон. Кийинчерээк анын каршылашына айланган. Дыйкандар байларга каршы көтөрүлүшкө чыгышканда Томас Мюнцер Кудайдын атынан тартип менен теңдикти жана эркиндикти жарыялап, көтөрүлүшчүлөр тарапка өткөн. Диний кызматкерлерге жана феодалдарды жек көрүүсү күчөгөн көтөрүлүшчүлөр начар куралданышкан. Бул элдердин көтөрүлүшү немис жерлериндеги биринчи көтөрүлүш болгон. Буларга салыштырмалуу мамлекеттин жалданма аскерлери жакшы куралданышкан. Көтөрүлүшчүлөр биз Кудайдан башка эч кимден коркпойбуз деген сөздөр менен чыгышкан. Алардын башында аскер башчы эмес, диний кызматкер Мюнцер турган. 1525 жылдын 15 майында Франкенхаузенде чечүүчү салгылаш болгон. Көтөрүлүшчүлөрдүн ою боюнча,
Кудай менен адамдын ортосундагы жаңы союздун символу Асан Үсен болуш керек болгон. Көтөрүлүшчүлөр Кудайдын жердеги жаңы тартибине жол салганы умтулушкан. Бирок тилекке каршы көтөрүлүшчүлөр жеңилүүгө дуушар болушкан. Бул көтөрүлүштүн мыкаачылык менен басылгандыгы калың элдин жаңы динди колдоого алышын токтото алган эмес. 1529 жылы герман княздарынын бириккен тобу император Карл V-нин антиреформалык саясатына каршы чыгышы жаңы диний агымга протестанттык деген жалпы атты берген. Протестанттык окуу 16-кылымдарда Европанын башка өлкөлөрүнө да тараган. Ульрих Цвингли менен Жан Кальвиндин тарапташтарынын кыймылы болгон. Эки реформалар тең чиркөөнү критикалап чыгышкан. Алардын светтик бийликке болгон мамилеси Лютердикине караганда радикалдуу болгон. Алар бийликти жогору жактан берилбейт, бирок эл тарабынан түзүлөт деп эсептешкен. Цвингли тарапташтары күчтүү болгон Цюрих шаарында республикалык башкарууну, демократиялык тартипти орнотууну ачык билдирген. Англияда протестанттык дин бекитилген. 1534 жылы король Генрих VIII чечими менен Англия Рим папасынан көз карандысыздыгын жарыялап, англикандык деп аталган. Реформаланган чиркөөнүн башчысы король болгон. Анын карамагына монастырлардын жер ээликтери өтүп, монастырлар жабылган. Ошону менен биргеликте чиркөөнүн структурасы католиктердикинде эле сакталган. Протестанттык ойлор королдун бул чечимине чейин эле элдерге тарай баштаган. Жан Кальвиндин тарапташтары өздөрүн пуритан деп аташкан. Пуритания латын тилинен которгондо таза дегенди түшүндүргөн. Пуритандар расмий англикан чиркөөсүн католиктин калдыктарынан арылууну талап кылышкан. Францияда 16-кылымдын экинчи жарымында католиктер менен протестант гугеноттордун ортосундагы диний каршылыгы Бурбон жана Гиз үй-бүлөлөрүнүн өкүлдөрүнүн бийлик талашуусу менен коштолгон. Франциядагы 1559-1598 жылдарды тарыхчылар жарандык согуш мезгили деп аташат. Бул мезгилдердеги эң каргашалуу окуя 1572 жылы Париждеги гугендордун массалык түрдө жок кылынышы Варфоломей түнү болгон. Бул көп жылдык тирешүүнү протестанттардын башчыларынын бири француз коронасы үчүн католиктик динди кабыл алган король Навары Генрих Бурбон токтоткон. Католик чиркөөсү контрреформацияны баштаган. Контрреформация бул католик чиркөөсүнүн протестанттарга каршы күрөшү. Католик чиркөөсүнүн реформацияга каршы күрөшүүнүн негизги куралы 1540 жылы негизделген Иезуит ордени болгон. Ордендин башчысы испаниялык Игнатий де Лойола болгон. Реформация менен күрөшүүдө католик чиркөөсү душмандарын массалык түрдө кырууну колдогон. 1559 жылы окууга тыюу салынган китептердин тизмесин чыгарылып, кимде ким окуй турган болсо, католиктик чиркөөдөн чыгарып салуу менен коркутушкан. Буга карабастан, кээ бир өлкөлөрдө протестанттык диний агымынын өкүм сүрүшүнө укук берилген. Европада католиктик диндин үстөмдүк кылышы аягына чыккан. Ошентип, реформация светтик жана чиркөөлүк бийликтин мамилесин, дегеле элдердин бийликке болгон мамилесин өзгөрткөн. 19-кылымдын ортосунда Нидерландтар феодалдык Испаниянын бийлиги астында болгон. Испандык феодалдардын эзүүсү Нидерландтардагы капиталисттик өндүрүштүн өнүгүшүн кечеңдеткен. Буржуазияга байлык топтоого тоскоолдук кылган. Бул эзүүдөн жалпы эл массасы жапа чеккен. Филипп II Испаниянын тагына отурганда Нидерландтарда эзүү күч алып, эл массасынын нааразычылыгы күчөгөн. Филипп II Нидерландтарда инквизицияны киргизип, протестанттарды аяосуз куугунтуктай баштаган. Чиркөө соттору жүздөгөн кишилерди өлтүрүүгө чечим чыгарып турган. Нидерландтык буржуазиялык революция Испаниянын үстөмдүгүнөн түндүк аймактардын кутулушу жана кошмо аймактарда
буржуазиялык республиканын түзүлүшү менен аяктаган. Нидерланд революциясы Батыш Европанын аймагынын анчалык чоң эмес бөлүгүндө феодалдык түзүлүштүн үстүнөн жеңишке жетишкен биринчи буржуазиялык революция болгон. Ошентип, Нидерланддарда буржуазиялык революция тактап айтканда феодалдык түзүлүштү капиталисттик түзүлүш менен алмаштыра турган революция болгон. Филипп II элдин каршылыгын жырткычтык жана өлүм жазасы менен майтарууга болгон аракети элдин эркин басып кое алган эмес. 1642 жылы август айында Англияда буржуазиялык революция башталган. Англиядагы мамлекеттик ишмер, аскер башчы Оливер Кромвель парламенттин армиясы тарапта капитан наамы менен чыккан. Ал королго каршы согушка аскерлерди күч менен чогултпастан өз ыктыярлары менен алган. Оливердин чогулткан армиясы монархияга каршы турууда чечүүчү ролду ойногон. 1645 жылы Англиядагы революция Кромвелдин аскерлеринин жеңиши менен аяктаган. Бирок революционерлер эски монархиялык бийликти жок кылууну көздөгөн. Ал эми аристократтар эски бийликтин сакталып, бийликти колдон чыгарбоону каалашкан. Кромвель эки тарапты бириктирүүнү көздөгөн. 1647 жылы Кромвелдин аскерлери королду туткундап кетишкен. Оливер король менен өзгөрүүлөрдүн негизинде монархиялык бийликтин сакталып калышы тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, өлкөдөгү абалды жөнгө салууну ылайык көргөн. Бирок радикалдуу өзгөрүүнү талап кылган радикалдуу партия чыккынчылык катары кабыл алып, 1848 жылы экинчи жарандык согуш башталган. Оливер Кромвель бул согушта кайрадан жеңишке жетишкен. 1649 жылы королдун башын алып, монархияны жок кылганга макул болгон. Бийликке Оливер Кромвель башкарган индепенденттер келген. 1653 жылы Оливер Кромвель жаңы конституцияны кабыл алган. Бул конституциянын негизинде Англиянын, Ирландиянын, Шотландиянын лорд-протектору статусун алган. Сырткы саясатын ийгиликтүү жүргүзгөн. Ямайка аралын басып алган, Швеция менен соода келишимин түзгөн, Голландия менен тынчтык келишимдерин түзгөн. Бирок өлкөнүн ички саясатында экономикалык кризис болуп чечилген эмес. Өлкөдөгү ички абалдын оорбойдон калышы Англиядагы монархиялык бийликтин реставрацияланышына шарт түзүлгөн. 1658 жылы Оливер Кромвель дүйнөдөн өткөн. Ордуна башкарганга жөндөмү жок. Оливердин баласы Ричард келген. Көп өтпөй Ричард бийликтен кеткен. 1660 жылы монархиялык бийлик реставрацияланган. Бийликке революция мезгилинде өлтүрүлгөн Карл I баласы Карл II келет. Англияда эми чектелген монархиялык тартип орнотулган. Ошентип, Англиядагы буржуазиялык революция өзүнүн башкы максатына жеткен. Революциянын натыйжасында англиялык абсолютизм жоюлган. Феодалдык коомдун ордуна буржуазиялык түзүлүш орногон. Францияда улуу буржуазиялык революциясы 1789-1794 жылдар аралыгында болгон. Мамлекеттин башында турган король чексиз бийликке ээ болуп, өлкөдө экономикалык, мамлекеттик кризис бышып жетилген. 1789 жылдын жазында жумушчулар жана шаардык кедейлер көпчүлүк шаарларда, анын ичинде Тулон, Орлеан өңдүү ири шаарларда чиновниктердин үйлөрүнө кол салып, эгин сактоочу жайларды тартып алышкан. 1789 жылдын жазында коомдук аң сезимдин козголушу бүткүл Францияны кучагына алган. Франциядагы феодалдык, абсолюттук түзүлүшкө каршы көтөрүлүшкө буржуазия, дыйкандар жана шаардык плебейлер биргелешип чыгышкан. Бул кыймылды буржуазия жетектеген. Улуу француз революциясынын башталышы болуп калган 14 июлда 1789 жылы куралданган эл Бастилиядагы туткундарды эркиндикке чыгарышкан. 14 июль Бастилияны алган күн Франциянын улуттук майрамы катары бүгүнкү күнү да майрамдалып келүүдө. Король убактылуу багынган. 17 июль король Париждеги мэрияга барган. Ал жерден королго париждик кызыл, көк кокарданы ыйгарышкан. Бул королдун ак түсү менен айкалышы келечектеги көк, ак, кызыл түстөгү француз желегинин өңүн чагылдырган. Уюштуруу чогулушу 1789 жылы 26 августта 17 стадиядан турган адамдардын жана жарандардын укуктарынын декларациясын кабыл алган. Мында адамдардын жана жарандардын эркиндиги, теңдиги, сөз эркиндиги, динге чек койбоо, коопсуздук жана башкалар жарыяланган.
Чиркөөнүн мүлкү улуттук деп билдирилип, өлкө 83 департаментке бөлүнгөн. Ишкердүүлүккө эркиндик берилгендиги жарыяланган. Ал эми 1792 жылдын 21 сентябрында Франция республика болуп жарыяланган мезгилде эркиндик, теңдик жана бир туугандык республиканын девизи болуп калган. Улуу француз революциясы революцияга чейинки көп түрдүү татаал менчикти жөнөкөйлөткөн. Көпчүлүк дворяндардын жерлери дыйкандарга майда үлүштөр менен 10 жылдык мөөнөттө төлөп бергенге сатылган. Революция сословиялык чек коюуну жойгон. Бардык жарандарга бирдей социалдык теңдик киргизген. Мындай мыйзамды кабыл алуу Европадагы өлкөлөрдө жарандык укуктун кеңейишине өз таасирин тийгизген. Ошентип балдар, улуу француз революциясы Франциянын өзүндө гана капиталисттик жолдун өнүгүшүнө жол ачпастан, ал Европанын калган өлкөлөрүндөгү феодалдык абсолюттук тартиптердин бошоңдушуна түрткү болгон жана буржуазиялык мамилелердин өнүгүшүн тездеткен. Ал эми 19-кылымдын орто чендеринде Европада, тактап айтканда Францияда, Германияда, Италия жана Австрия империясындагы буржуазиялык революциялар капитализмдин, өнөр жай буржуазиясынын жана жумушчу табынын андан ары өсүшүнө өбөлгө болду. Эми балдар, Түндүк Америкадагы окуяларга көңүл бөлө турган болсок, 1607 жылы Түндүк Американын Атлантика жээктериндеги Англиянын биринчи колониясы негизделген. 17-18 кылымдарда Атлантика океанынын чыгыш жээктеринде англиялык 13 колония пайда болгон. Англиянын королу ак сөөктөрү жана капиталисттери Америкадан жаңы жерлерди басып алуунун, колонияларынан кымбат баалуу терилерди алып келүүнүн жана англиялык товарларды сатуунун, салыктарды алуунун натыйжасында зор кирешелерди алып турушкан. Англиялык парламент жана король колонияларда темир буюмдарды жана кездемелерди чыгарууга тыюу салган. Салыктын ар кандай түрлөрүн ойлоп табышкан. Натыйжада Америкада англичандарга каршы көтөрүлүш башталып, 1776 жылдын 4-июлунда Конгресс көз каранды эместик декларациясын кабыл алып, Америка Кошмо Штаттары түзүлгөн. Бул документтин автору Томас Джефферсон болгон. 1787 жылы Филадельфияда Штаттардын өкүлдөрүнүн атайын чогулушу Америка Кошмо Штаттарынын конституциясын кабыл алган. Мамлекет менен өкмөттүн башында 4 жылга шайланган президент коюлган. Биринчи президент болуп Вашингтон шайланган. Эмесе балдар, бүгүнкү алган билимибизди текшерип, сабакты бышыктап алалы. Балдар, таблицанын ичиндеги терминдерди тиешелүү аныктамалардын жанына койгула. Эми балдар, туура жоуна көңүл бөлгүлө. Эмгектин кол куралдары колдонулган жана жумушчулардын ортосунда эмгектин бөлүштүрүлүшү жүргөн капиталисттик өнөр жай ишканасы бул мануфактура болгон. Экинчиси, католик чиркөөсүнүн протестанттарга каршы күрөшү бул контрреформация деп аталат. Жалданма жумушчулардын эмгеги менен байыган мануфактура ээлери, көпөстөр, бардык байлар табына айланышкан бул буржуазия болгон. Азаматсыңар балдар, эми сабакты жыйынтыктасак, бүгүнкү сабакта улуу географиялык ачылыштар дүйнөлүк деңгээлде өзгөртүүлөрдү киргизип, капиталисттик өндүрүштүн өнүгүшүнө чоң түрткү бергенин билдиңер. Адамдардын аң сезиминин өзгөрүшү реформациянын башталышына түрткү болгонун жана бүгүнкү күнгө чейин өкүм сүрүп келе жаткан христиан дининин багытын анализдедиңер. Европадагы буржуазиялык революциялар жана Америкадагы окуялар дүйнө тагдырын жаңы жолго өзгөрткөндүгүн аныктадыңар. Эмесе балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.